Кыргыз Республикасынын экинчи борбору болгон Ош шаары өзүнө эмне деген кереметтерди камтып турат. Ал эми Ош шаарынын эли дагы жакшы жашоодо жашап келет эмеспи? Бирок мындай керемет жашоодо дагы жакырчылыкта жашап келген кыргыз жарандарыбыз жок деп айта албайбыз. Сиздер көрүп жаткан бул жерде кыргыз энебиз жашайт. Көргөндө көздөн кантип жаштанбай койсун? Эмнеге кыргыз энелерибиз мындай жашоодо жашап келет деген суроо өзүбүзгө берип көрсөк. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна уюлдук телефон менен көзүнүн жашын тамгызып, кайрылганда четке кагалган жокпуз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов тез аранын ичинде Ош шаарына барып, муктаж болгон энебиздин ден соолугун сурап, жашоо турмушу менен жакындан таанышып келди. Жигиттер жигиттик милдетин аткарып, ушундай бир жакшылыкка кол сунсак, бул биздин биринчиден жигиттик милдетибиз, бул ишти жасап аткандыгыбыз. Экинчиден мусулмандык парызыбыз. Анан алсыз ушундай энелерибиз, ушу жанында тирек боло турган өмүрлүк жары жок, ушу тиреги жок, ушундай бир кыйынчылыкта турганда бүгүнкү күндө мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Кыргыздын, биздин намысыбыздын ушунчалык бир төмөндөп бараткандагыдай көрүнүштөр көрүнөт. Анткени бир үй бүлөнүн жоопкерчилигин эркек кармаш керек эле. Пайгамбарыбыз бир осуяттарында айткан экен. Ушул бир мусулман эркек бир үйдүн ошол чабаны деген экен. Чабан сыяктуу салыштырыптыр. Ошол чабан эгерде алсыз боло турган болсо, ошол короодогу койго анда карышкыр тиш салат экен. Ошол карышкыр тиш салат экен. Эгерде чабан алсыз болбосо, койчуман алсыз болбосо, ал кытынып, бекитип, сарайларын оңдоп түздөп, ал карышкырдан коруп сактай алат экен. Биз бүгүнкү күндө алсыз болуп, ошол алсыз чабандын катарында болуп аткандыгыбыз, ошол сарайды бир бекитип койбогондуктан карышкыр кирип келип тиш салып, канчалаган малына бир зыян келтирип атат. Бирок бул жерде мен эмнени айткым келет? Бул сөз менен биздин алсыздыгыбыздан, эркектердин алсыздыгынан канчалаган энелер жабыркап атат. Канчалаган биздин балдарыбыз, кыздарыбыз жабыркап атат. Ошон үчүн баса белгилеп айтар элем, урматтуу менин эркекмин деген менин бир боор кыргыз мекендешим. Келиңиз, намысыңызды ойготуңуз. Эртеңки сиздин аркаңыздагы туяк кылып улай турган уулуңузга татыктуу тарбия бериңизчи. Мен да татыктуу тарбия берейин. Ошол жаныңыздагы аманат кылып нике кыйдырып алган жарыңызга кыянат кылбаңыз. Анткени эртең сиздин да менин да кызым турмушка чыгат, балам үйлөнөт. Бирок бүгүн каскан чуңкурга эртең сиз экөөбүз түшүп жүрбөйлү. Эртең бүгүн бирөөнүн кызын алып ыйлатып, эртең сиз экөөбүздүн кызыбызды ыйлап, сиз экөөбүздүн жүрөгүбүз сыркырабасын. Ошон үчүн мындай тагдырда биз кептебестен анан көрөк намыска келип, бир үй бүлөлүк бир бүтүмдү сактайлычы. Чоң имараттын так ортосунда гараждын биринде кыргыз энебиз Кошбуу Өзбекова 10 жылдан бери жашап келет. Энебиздин айтымы боюнча, бул гаражда жашаганына 10 жыл болуп калган. Жалгыз уулу бар. Ал эми эң өкүндүргөнү 10 жылдан бери көрүп жүргөн мекендештерибиз эмнеге колун сунуп, жардамын бербеди деген суроо туулат. Менин өмүр жолумда ушинтип 6 бир тууган болуп калган бир туугандарым Бишкекте жашайт. 2-3 уул. Калгандары Ноокатта бир эжем жашайт. Ушинтип өзүм башыма тагдыр ушундай Тажикстан немесиге түшкөн экен. Ушудан бир уулум бар эле, уул жолдошум каза болуп калган. 4 жыл болду. Ушинтип өзүм оорукчан болуп, үй сала албайгандыктан ушундай немени сатып алып деген. Ушул немени элдер немени алганга ушундай гараж сатып алып деп тиркичилик кылабыз да. Уулум 9-дун немеси менен немеге коллежге кирген, ошонун контрагын төлөйм. Алла деп ушинтип намаз окуп, 5 убакыт намаз окуйм. Намазды таштагым келбейт. Ошол эмнеке ушул гаражда жашап атканыңызга канча жыл болду жана ушул жерде 10 жыл болуп калды. Бул жашаганыма 10 жылдан өтүп кеттиби. ушул гаражда жашагансызга 10 жыл болду.
Жолдошуңуздун кайтыш болгонуна канча болду? Жолдошумдун кайтыш болгонуна 4 жыл болду да. Ошондо жолдошуңуз бар кезде деле ушул жерде жашапсыз беле? Ол бар кезде ушундай сал тил албаган бир жаман жолго неме кылгандан ичип дегендей ушинтип экөөбүз эки жакта неме кылып жүргөндөн кыйналып ошондо эми алда анан дагы Тажикстанга келгенден кийин үй жок да. Анан тил албай мынантип иче берсе ояк биякта жүрө берсе бизди таштап коюп аркасынан жүгүрүп ана мына дегендей анан Аллага шүгүр садагы болоюн. Күнүмдүк турмушубуз Аллага шүгүр эле. Ушу үйдүн немесинен кыйналып, акчабыз жоктугунан ушундай кыйын жашоодо ушинтип качанга чейин жашайбыз деп эле кыжалат болом да. Ушинтип эле мен бир балам менен эми эртең жок ушундай күндө калсам эмне болом? Балам ушинтип эми кичинекей болуп калды, кокусу оорукчан болуп көп эле ооруп жатам деп салбай калсам эмне болом деп калам. Ошо алган жерим дагы салынбай калабы деп балам жалгыз эмне болот экен. Эми туугандар деле өз немеси менен экен. Туугандардын да тиричилик бала чакасы көп болсо онусу ойго тартат экен, мунусу буга тартат экен. Бизге кичине ырыскысынан неме кылат экен, жардамдашат экен. Күнүгө бекер отуруп албай мына жерде нан завод деген өзү ата тааныган энем тааныган эле нан заводдо иштечүмүн. Күнүмдүк ошол жерден күнүмдүк пул алып иштечүмүн да. Анан ошол жерден иштеп жүрүп эле бир күнү бузулат бошот дегенден бошотсом эртеси келсем эле анан иштебе деген оюна койбой деле иштеп жүрдүм. Анан ого деле болбой иштеп жүрдүм. Эртеси келсем эле болду, бирөөнү алдым. Кете берсин деп ошентип кароолго айтып койгон экен. Ошентип иштебей калдым. 2-3 күн болуп калды мынантип. Мына айылдарга барып, отуруп алып, эми келишип, анан сүйлөшүп дегендей. Мен иштебей, мен ушундай деп тагдырымды түшүндүрүп эле айтам. Баягы той кылган немелерге деле. Же болбосо төшөгү барбы, иши барбы, эмнеси барбы, тигип берейин майли. Шырып төшөк кылып берейин жакшына деп баалашып эле айтам. Неме канчага неме кылат десе мынандай болот деп эле. Тикем идиш эле мынанча отуруп алып жууйм мен деп эле айтам. Мынча акча бересиз деп. Ошого көнсөңүз майли. Суук ысык болот деп. Жайында жайкыдай эле неме кылабыз, кышында кыштагыдай неме кылың эми бизге жардам. Суук болгон учурда ушинтип мыналарды жуулап, тосуп таза. Анан мынандай печкелерден жакшырагын Алла деп мына жерге таалимге барган немелер дагы ысыктык мынандай печкесин берет. Ошентип печке сайып алып мына неме кылып алып чыгабыз. Ысыктык анан кээде аны жерге баягындай көмүр печке коюп алчу элек. Мына киребиз. Аллага шүгүр ушул деп отурсак эле мына азыркы келген бөлөбүзчү. Ошонун үйүнө келген бөлө эле телефондон мынандай уулуңуз бар экен сиздин деп баягы азамат өзү билет жанагы ким эле Гүлсара өзү ошо Гүлсарага эми жардам берип жатпайбы. Ошо Гүлсара неме кылып эже деп мени көрүп баягыларым көчүрүп барсам таза жаман болду да. Кызыга калды болду о жерин көрүпчү. Ушундай бу жерди көрүп онон сайын жаман болду. Баягы жанагы кызчы Гүлсара. Анан Гүлсара айтты, эже сиз капа болбойсузбу? Мынанда бир уулуңуз бар экен көрсөтөйүнбү деген көрсөтчү майли мен ондойду билбейм да. Деп телефон чуккандан чо деле неме кылбай бербейм да анан мындай интернеттен табай эле балам немесин тапчы онда балам компьютер немеде окуткан десем таап анан кийин өзүм азамат менен сүйлөшүп ушундай аркылуу эле Алла жеткизет турбайбы дагы ойлойм. Алла дегенде Алла өзү эле жөнөтөт турбайбы? Аллага аманат деп ушинтип азаматты ойлогондо эле ыйлагым келип ыйлай баштайм өзүм. Намаз окуп отуруп эле ыйлай баштайм баягы. Оолум качан келет деп. Ара келет. Эми айылдар көп да анан мага ошондор көп да уулумдун энелери немелери көп да. Кайра соронум, кайра неме кылам. Вот качан келесиң де. Кылымга артып келген кыргыз элим эч качан 3 тамга менен аталып келген. Аял,
Эне деген ыйык заты эч качан коордукка салбай, ыйык тутуп келбедик беле. Эмнеге азыркы 21-кылымда адамзаты энелерибизге мындай жашоону көрсөтүп жатабыз? 9 ай курсагында көтөрүп, энелик мээримин төгүп келген дал ушул энелер эмеспи? Кыргыз элибиздин ар бир аял заты ар бирибизге эне деп айтсак дагы аздык кылат го. Байыртадан кыргыз аталарыбыз кыргыз энелерин алтын согончок жеш шыргый деп атап, адамзатындагы эң бийик даражага коюп келген. Кыргыз элим, эсиң барда этегиңди жей. Жарык дүйнөгө алып келген энелерибизде өз убагында алаканга салып, сыйыр уматыбызды көрсөтүп калалы. Бул сиздер көргөн кошпу энебиз өмүрүнүн аягына чейин гаражда эмес, өз үйүндө бактылуу өмүр сүрсүн десеңиз, Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду менен биргеликте жардамыбызды берип калалы. Кыргыз элим эч качан кайдыгер карабайт деп кыргыз элибиз ишенет. Кыргызстандын ичинде 0700 41 41 41 номерине 50 сом аркылуу жана Сбербанк аркылуу жардам берсеңиз болот. Сиздер берген аманаттар так жана туура дарегине жетет.